кутмантаңыздар менен биздин көрүүчүлөрүбүз биз ашканадабыз. Демек азыр сонун бир тамактын, эртең мененки бир тамактын оңой жасалыш жолдорун көрсөтүп беребиз. Бүгүн менин жардамчым Белек. Саламатсыздарбы, менин жардамчысы Белек. Бүгүн эме жасайбыз, шеф? Бүгүн биз бүгүн пирог жасаган жатабыз. Таңкы пирог десек да болот. Негизи таңерте биз дайыма айтып келебиз, ар түрдүү пайдалуу тамактарды жеш керек деп. Мына ошол пайдалуу тамактардын катарын биз карап көрсөк, изилдеп көрсөк, дал ушул пирогдагы толуктайт экен. Себеби ага сүт, ун, жумурткадан башка эч нерсе кошулбайт. Албетте кум шекерди дагы даамына жараша кошушубуз керек. Андан соң үстүнө жашылча жемиштерди, жашылча эмес, жемиштерди кошуп чыгабыз. Тизип туруп, анан кийин биздин атайын бул жактагы ашканадагы мешибизге бышырабыз. Бирок мөмөлөр жемишке окшоп жашыл болушу мүмкүн деп кутулуп кетсек болот, э? Макул. Мен эмне жумуш кылайын? Айласын табабыз. Иши кылса. Бананды кесе бер, үстүнө коюлган жемиштердин тоголок кылып, э? Тоголок кылып же болбосо эми кандай ойлосоң ошондой эле кесе бер. Мен болсо биздин пирогдун камырын даярдайын. Алгач албетте сүт кошобуз. Мына бул жакта биздики 500 мл сүт, 1 литрге жетпеген, 1 литрдин жарымы деп дагы башкача тили менен айтайын. Сүттү коштум алгач, андан соң жумуртканы чагабыз дагы. Салабыз. 3 жумуртка. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ашыкча эмес, кем эмес. Бирок чындыгында эгерде пирогдун же болбосо тамактын сарысын жактыргандар же болбосо анда кандайдыр бир мындай белоктун даамы келип турат го. Ошондойду жактыргандар жумуртканы көбүрөөк эле кошо алышса болот. Бирок эң башкысы аябай көп кошо албагыла да. Анан суумай кошуп алайын. Баарын аралаштырып алабыз да. Алгач, мына суумайды көз болжолу менен эле кошобуз. Өтө деле көп кошкондун кереги жок. Анан кийин кум шекерди кошобуз. Алгач баарын сен мага издеп турбайсыңбы жанагы чалгычты, э? Чалгычты алып берейин, сага. Ооба. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, чалгыч издеп жаткан учурум мен бияктамын, эгер ким мени көрбөй калса. Мен болсо 2-3 кашык, 3 чоң кашык сахар кошуп атам, кум шекер. Анан тузду албетте дагы кичине кошуп коюш керек. Тузсуз дагы тамак болбойт. Татымына жараша, э? Татымына жараша. Аз эле. Анан ушундай сыйкырчымында мен. Азаматсың да. Беш мага. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жакыныраак отуруңуздар экранга. Себеп дегенде бир топ ата-энелер, айымдар билет, бул кантип жасалат. Ал эми биз көбүнчө кимдерге жардам беребиз деп өткөндө Instagram баракчабызга жазыптыр, жеке баракчабызга. Бизге жардам берип атасыңар, кантип жазаштын жолун үйрөтүп, биз студенттер деп жазышкан экен. Демек студенттерге биз аябай чоң шпаргалка десем болот, себеп дегенде таң эрте туруп алып, силерде колуңарда турган нерседен эле даамдуу, ошол учурда сапаттуу, өтө тоюмдуу тамактарды жасап, жеңил бирок ошол эле учурда пайдалуу экенин эсиңиздерден чыгарбай эле дал ошондой тамактарды жасап бергенге аракет кылып атабыз. Андыктан биздин көбүнчө жардамыбыз азыркы учурда студенттерге тийип атыптыр. Балким жаңы тийген кыздарга дагы тийип аткан. Кайненесинен сурай албай, эмне кылсам эртең менен деп. Мына биз ушундай таң эрте сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Андыктан экранга жакыныраак отуруңуздар. Бул тамактын дагы бир оң жагын айтып өтөйүнбү? Бул пирогду бышырган соң, ал бышкандан кийин аны күтүп, анын муздашын күтүп отурбай, мен азыр жейт элем деп отурбай, жаныңызга кесип алып, кесимдерди салып, жумушка же болбосо окууга алып кетсеңиз дагы абдан ыңгайлуу. Андыктан менимче бул тоюмдуу, сен айткандай, ошол эле учурда, ооба, ыңгайлуу дагы тамактардын катарын толуктайт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жөн эле колубуздан келгенин эле жасай бербестен, сиздерге да изилдеп, жаныңызга алып жүрсөңүз болобу, пайдалуубу, эскирип кетпейби деген суроолорго жооп алып дагы, мынакей ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Көптүргүч кошуп атам. Көптүргүч. Кечеги мен айта албай жаткан сөз да, э? Ооба. Кана айтып койчу. Айтып коеюн. Р, А, З, Р, И, Х, Л, И, Т, Л ичкертүү белги. Бул нерсени башкача айтканда көптүргүч. Башкача айтканда көптүргүч. Көптүргүч дегенде бул жанагы дрожь дегендин ордуна. Дрожьтун ордунда, бирок дрожьту эми албетте биз мындай таттуу тамактарга анча кошо албайбыз да. Анан калса аны кошкон соң көпкө күтүш керек болуп калат да. Ооба, 2-3 саат же болбосо жарым күн жана калса коюп коюшат да. А биз болсо
Бат эле. Бат эле. Күтүүнүн кереги жок. Азыр ун кошуп атам. Унду эми ар бир эле кожойки, ар бир эле айым билсе керек. Өзүңүздүн көз болжолуңуз менен кошушуңуз керек. Себеп дегенде аягында билесиз да кандай ун пайда болуш, кандай камыр пайда болушу керек экендигинчи. Ошого карап эле кошо бересиз. Азыр мага белектин жардамы абдан керек экен. Белек биягыма тур. Биягына турайын. Биягы. Анан эми муну кошуп берип тур да мага. Сен чалган сайын. Турайын. Антпесе бүртүкчөлөр калып калат. Бул анча жакшы эмес да, бүртүкчөлөр калганы. Кана ундар. Аз-аздан, Аз-аздан кошо бер, ошентип болот. Биздин ынтымактуу команда ушинтип таң эрте сиздерге жардам берет. Эфир бүткөндөн кийин ынтымактуу болуп жеп алабыз. Бирок эрте келип жеп кетиши да мүмкүн дейм. Алар деп койсуңбу? Андай сырларды ачпады. Албетте тамаша. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте туруп алып булар неге жасайт, неге башка кылар иши жокпу, эфирде эле отура берсе болбойт беле дегендер дагы чыгышы мүмкүн. Албетте. Биз аларга жооп катары айтып өтөлү. Биздин эфир толук жаңы форматта өзгөргөндүктөн пайдалуу нерселерге басым жасадык. А демек эртең менен тамактануу жана ошол эле учурда пайдалуу тамактар менен бөлүшүү бул өтө сонун нерсе. Андыктан биз сиздер үчүн ар дайым пайдалуу кеңештерди берип, ошол эле учурда түз эфирде көргөзүп да бергенге даярбыз. Жана ал нерсени да ишке ашырып жаткан учурубуз. Ынтымактуу түрдө жасаңыздар, сиздер дагы кое тур, кичине кое тур. Кичине кое турайын. Жардамчыңарды жаныңарга чакырып, белекти чакырып алгыла дебейм. Ар дайым. 0 чалып коюңуздар деп. Эмнеге номериңди айтпай койдум? Номерим Фонекста. Даяр боло эле окшойт, дагы. Ооба. Бул деген пирогубуз кичине, бул менче куймактын камыры пайда болду азыр. Куймактын камырынан дагы мындай коюраак болуш керек да, ооба. Дагы кошо бер. Кошул. Жаныңыздарга менден толугураак бирөөнү алсаңыздар жакшыраак болчудай, жардамчы катары. Неге? Оор унду көтөрүп алсаңыздар да бир аз кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Канча килограмм экен? 2 килограмм. Бул 2 килограмм экен, 2 килограммга ошончо элдер шылдыңдабасын. Жакшы эле баары. Жакшы. А мен аралаштырып бакта аябай тердеп кеттим, чынын айтсамчы, аралаштырып атырчы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин камырыбыз дагы даяр. Айтурган биздин досубуз иштетип жатат. Иштетип бүттүм. Иштеди. Азыр болсо куябыз. Ай, соң кылып аралаштырып аткансың го, белек? Ооба, мынакей эки колдун жардамы менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Болду, эми куябыз кел. Жок, мен дагы бир аз. Блендерди кызматты да аркалап, да? Кел мага. Оппа. Эми муну камырыбызды калыптын ичине куюшубуз керек. Биздин калыптындай тоголок, тегерек формадагы. Тегерек формадагы калыптар абдан ыңгайлуу болот экен, жана анын ичине бышкан камыр дагы абдан мындай даамдуу болуп бышат деген дагы миф сөздөр болсо дагы биз ага ишенебиз. Биз мифти чындыкка айлантабыз азыр. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин камыр дагы куюлду. Эң сонун. Бир кашык берип кой. Бир кашык берип коеюн, кашык берип коеюн. Кашык менен болгон камырдын баарын, мeenеттин баарын салалы. Ооба. Калып кетпесин дегендей. Кесир болот деп. Ооба, түгөндү, кел мага. Ынтып айтчу беле чоң апам. Ооба, кесир болот, аягына чейин сал, аягына чейин же деп, Ооба. Мынакей. Эми үстүнө биздин жемиштерди дагы тизүүгө убакыт келип жетти. Жемиштер. Кандайынан тизебиз эми? Мындай эле тегерете эле. Тегерете. Тиз берейинби? Келчи гана. Мына алмаларды четтерине сала беребиз, мындай кылып. Чөгүп кетпейт, Чөгө берет, эчтеке болбойт, ичине кирет. кирет. Көтөрүлүп бышат, Баары бир, туура айтасың. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр. Вау. Табитти көтөрүп атат. Эми бананды алабыз. Банандарды ортосуна кое берели. Ошондой. Бизде малина дагы бар, унутпасаң. Малинаны тоңдуруп койгонбуз алдын ала. Анткени тоңгон малина өзүнүн кандайдыр бир пайдалуу заттарын жана даамын дагы жоготпой сактап турат экен. Бананды тиздик, эми малинага келсек келип жетти. Малинабызга мындай таң калбагыла, кичине тоңгон болгон үчүн өзүнүн формасын дагы жоготуп койгон, бирок эң башкысы абдан даамдуу. Пайдалуулугуна биз басым жасадык, Ошол үчүн биз холодильникке салып кеткенбиз. Муздаткычка мынакей баары даяр болуп калды окшойт. Биздин досубуз. Ысык, ичи Африка. Ысыкпы?
ичи сахара Ысык эле чөлү. болсун. Кана, бысымыла дейли урматтуу телекөрүүчүлөр. Калгапты кийин. Кол кагыпты кийи, ооба. Сен бизге керексиң. 1, 2, 3 биз ачалы. Оп, бысымылда. Ысык, ай, пай. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, баары иштеп атат. 200 градус Цельсияда буюрса бышат. 15 мүнөттүн ичинде эле бышышы толук ыктымал. Эң башкысы биз караганда кызарып, мындай кургак болуп калышы керек да. Кургак болгону абдан көрүнөт. Орусча айтып коет негизи. До сухой палочки деген сөз бар. Мына ошол кыргызча айтканда кургак таяктарга чейин бышырыш керек да, эгерде сөзмө-сөз биз которчу болсок. Мен ушул жерде карап эле тургум келип атат. Мынакей бул жерден бизге да көрүнүп турат. Ал эми биз болсо бир аз убакыттан кийин сиздер менен көрүшөбүз. Ага чейин биздин даамдуу пирог дагы быша берсин. Ал эми сиздер болсо биз менен чогулуңуздар. Эфир улана берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт жаңылыктарында айтып келдик. Анын алдында да тест чайын ичип атып, айтканбыз, биздин пирог дагы бышайын деп калды деп. Андыктан мынакей биздин пирогду бышып алып чыгуу убактысы келип жетти окшойт, э? Аябай тиленип атам, жакшы болсо экен, жакшылап бышса экен деп. Азыр эми көрөбүз да, чогуу байкайбыз, жакшы болот, ооба. Өчүрүп салайын. Ооба. Кел мен ачып кармап турайын. Же мен алып чыгайынбы? Колуң күйүп кетпейби? Бысымылда. Көрүнүшүнө карасак, Абдан сонун, бышыптыр. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр. Сон болгондой көрүнүп атат. Эми азыр алып чыгып кесип көрөбүз да. Ооба. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр. Ах, ысык экен. Ойла. Менен кармап алып туруп. Мен кесейинби же сен кесесиңби? Кел, сен кесичи. Мен де кесейинчи. Ойла. На. Азыр Урматтуу көрөбүз. телекөрүүчүлөр, биз таң эрте сиздердин чайыңыздарга өзгөчө даам кошо турган вилка менен, э? Жок, же вилка менен Вилка менен деле ала берсек Макул. болот. Мынакей өтө даамдуу. Бышыптыр, сонун бышыптыр. Сон болуп бышыптыр. Ооба. Бирок алып чыгыш мага абдан оор болуп атат. Кааласаң мен алып чыгайын. Жок, менимче бизге сага дагы мындай депкир сыяктуу нерсе керек да. Башкаларын кесип турайын. Ах, жыты. Жыты кантет, жыты. Мынакей кана. Бысымылда деп бир көрөлү. Оп, бысымылда. Ай турган абайла колуңду. Кел, мага берсең? Кел. Мынакей. Оп, бысымылда. Дароо эки кесимди алып чыгайын, э? Ооба, кел бул жака кой. Опа. Мынакей. Опа. Эки кесим жетет го дейм бизге. Эки кесим бизге Калганы жетет. тура турсун. Мына мындайынан коелу. Кичине табитти ачтырып, көрсөтөлү. Банандан тегерете Ооба. тизип коелу, э? Көрүнүшү кандай экен, Урмат байке, айтыңызчы. Биздин Айфкатыр байкебиз. Жакшы, Ооба, сонун жакшы. дейт. Сонун Лайк деди эң башкысы. Эми Алмадан да кошуп койсок болобу? болот, албетте. Бул эмне? Сахарный пудра деп. Шекер менен, э? Эң сонун. Мынакей эми тартсаңыз өтө табитти ача турган болуп көрүнөт. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз сиздерге сөз берип, түз эфирде бышырган пирог дагы бышып бүттү. Ал эми биз болсо эми даамын татып көрүшүбүз керек дегендей. Кана. Кана мен дагы көрөйүнчү. Сөзсүз. Абдан Тест чай даамдуу менен. болуптур. Мага да жактыр. Сага дагы тест чайынан куюп берейин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте кантип тамактанып же болбосо эмне кылышты билбей турган болсоңуз, ар дайым таң шола берүүсү, Утра-лайф берүүлөрү сизге жардамга келет. Андыктан бүгүн болсо биз кесиптешим Айтурган экөөбүз сиздер үчүн кекс жасадык, э? Пирог десе Пирог болот, эртең жасадык. мененки пирог. Андыктан Дагы бир жолу кайталап өтөлү, кандай бизге эмнелер азыктар кошулат, келет. Ооба. Сүт керек, албетте жарым литр сүт, 3 жумуртка, кум шекер, татына жараша туз кошуп койсоңуз болот, жана албетте унсуз кантип, э? Ооба. Анан жакшылап көп бышышы үчүн көптүрүү күчтөр болот, разрыхлитель деп дагы айтып келебиз. Мына ошону кошуп койсоңуздар болот. Андыктан биздин эреже менен, биздин кеңеш менен сиз дагы өзүңүздүн таңыңызды баштап, сонун бир пирог жасаңыз дагы жумушка же окууга аттансаңыз болот. Ал эми таң шола берүүсү ар дайым сиздер үчүн жардам берүүгө даяр, мыкты маанай тартуулоого даяр. Тамагыңыздар даамдуу болсун.